Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн биз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 8-класстары үчүн кыргыз тилинен эң алгачкы сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз адабий тилинин жергиликтүү диалектилер менен болгон карым-катнашы. Бүгүнкү сабакта төмөнкү маселелер каралат. Биринчи, жалпы элдик тилдин жазуу жана оозеги деп аталган эки формасы жөнүндө билебиз. Тилдин бул эки формасын салыштырабыз. Адабий тил түшүнүгүн тактайбыз. Адабий тилдин диалектилер менен болгон карым-катышын аныктайбыз. Эскертүү кетүүчү жагдай, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта берилген маалыматтарды бүгүнкү күндү татынакай кылып дефтериңерге жазып, анан дагы маалыматтарды жазып тургула. Бүгүнкү күндөгү кыргыздын жалпы элдик тили эки формада жашайт: жазуу формасында жана оозеки формада. Эң алгачкы жазуу формасы. Табыштык системасы, грамматикалык түзүлүшү, сөздүк фондусу боюнча кайрадан иштелип чыккан, калыпка түшүрүлгөн, бирдиктүү нормага салынган, дагы кайталайм, бирдиктүү нормага салынган жана адабий тил деген түшүнүктүн бардык ченем талаптарына жооп берген жалпы элдик тилдин эң жогорку формасы. Бул жердеги адабий тил деген түшүнүккө маани бергиле, урматтуу окуучулар. Адабий тил түшүнүгүн тактап алалы. Адабий тил бул жалпы элдик тилдин негизинде калыптанып, белгилүү бир нормага салынган, айтылышы, жазылышы, колдонулушу такталган, айтылуучу ойду даана бере ала турган, коомдун бардык өкүлдөрүнө тиешелүү болгон тилди адабий тил деп айтабыз. Адабий тил улуттук тилдин эң жогорку формасы, ал бүткүл элдин бардык өкүлдөрү тарабынан колдонулат. Эми оозеки формасы жөнүндө. Биз айткан, адабий тил менен катар белгилүү бир аймакта гана жашаган өкүлдөрүн тейлөөчү жалпы элдик тилдин төмөнкү формасын айтабыз. Демек, жалпы элдик тил оозеки жана жазуу формасында жашайт жана жашап келе жатат. Урматтуу окуучулар, эсиңерде сактагыла. Кыргыз адабий тили жергиликтүү диалектилердин негизинде түзүлгөн. Алардын лексикалык байлыктарын кеңири пайдалануу жана өзүнө сиңирүү менен өнүгө баштаган. Адабий тилдин өнүгүү булактары катары ички жана тышкы булактарды айтабыз. Тышкы булактарына башка тилден кирген сөздөр кирет. Ага дагы башка сабактарыбызда кеңири токтолобуз. Ал эми өнүгүүнүн ички булагынын эң негизги салаасы катары жергиликтүү диалектилерди айта алабыз. Бул туурасында профессорубуз Юнус Алиев диалектилик лексика өсүп келаткан адабий тил үчүн түгөнгүс булактардын бири деп эң бир таамай айтып кеткен. Демек, балдар, жергиликтүү диалектилердин негизинде калыптанган, нормага салынган адабий тил айрыкча анын лексикалык фондусу жергиликтүү диалектилердин эсебинен байыйт. Дагы кайталайм, урматтуу окуучулар. Жергиликтүү диалектилердин негизинде калыптанган, нормага салынган биз айткан азыркы адабий тил айрыкча анын лексикалык фондусу жергиликтүү диалектилердин эсебинен байыйт. Эсибизден чыгарбайбыз, өзгөчө түштүк диалектилериндеги пактачылык менен багбанчылыкка
бакчачылыкка байланышкан көптөгөн сөздөр, терминдер бүгүнкү күндө балдар адабий тилибиздин нормативдүү сөздүгүнө айланды. Айталы козо, козопая, чигит, жөөк, шалы, шыйпаң, пила деген ушул сыяктуу сөздөр жана ушуга окшогон айыл чарбасынын тармактарына тиешелүү көптөгөн сөздөр адабий тилибиздин лексикасынан туруктуу орун алып калды. Демек балдар, адабий тилдин жергиликтүү диалектилер менен болгон карым-катышы мына ушундай. Бүгүнкү сабак боюнча тапшырма алсак, биринчи тапшырма. Азыркы кыргыз адабий тилибиздин коомдук, маданий жана саясий кызматтары кайсылар? Эмне үчүн адабий тил бардык диалектилерди сүйлөөчү адамдар үчүн бирдей түшүнүккө ээ? Жергиликтүү диалектилер кыргыз адабий тилинин сөздүк фондусунун өнүгүшүндөгү негизги булак дегенге кандай түшүнөсүңөр? Бул суроолорго жооп жазып, мугалимге жиберүүнү унутпагыла. Кийинки сабактарда кезигишкенче аман тургула, саламатта калгыла.